Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ошо өзүңүздөргө азыр белгилүү болуп атат, өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Адамзатта оор акыбал болуп атат, дүйнө элинде. Бир сырдуу кубулуштар болуп атат. Табияттын бир кескин өзгөрүшү, оору сыркоонун аты жөнү аныкталбаган оору сыркоонун көбөйүшү, улуттар аралык, керек болсо ошо үй бүлөлүк пикир келишпестиктер. Мунун баары ошол олго өткөл мезгилдин ачык белгилери болуп саналат. Ачыкта дегендейчи. Мисалга биз ойлойбуз ошо эми Кудай арбай аалам караңгыда башкарат деп. Ачыкта белги болуп атпайбы мына? Ачыкта адамзат жол таппай атат. Ачыкта ар бир адам өкмөт эле башчысы эмес, эл башчысы эле эмес. Ошол бир мыйзам чыгаруучу институт дейбизби, парламент дейбизби? Же болбосо ошол ислам институтубу, же христиан институтубу жол тапмак турсун, жеке эле адам деле жолун таппай атат. Мунун баары ошол олго өткөл мезгил деп аталат. Бул олго өткөл мезгил деген бул 1 жылдык эмес экен, бул 3 жылдык эмес экен, бул көп жылдык экен деп түшүнсөк болот. Мисалга олго өткөл мезгил эмнеден башталды негизи? Адам эволюциялык жол менен көп кылымдарды басып өттү, көп доорлорду басып өттү. Тил ооз жок жаралып, сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болуп, анан ушу темирди ойлоп таап, боз үйдү ойлоп таап, темирден техника ойлоп таап, ошонун баары эволюция. Ага чейин кандай гана замандар болгон, кылычташкан, урушкан, талашкан, дин түшкөн доорлор, дин астында кандай кыргын сүргүн болгон. Ошонун баары эволюция деп. Илелин заманы деле ага чейин байгедей жашоосу да ошо эволюция деп саналат. Ошо эволюция менен адамдын гени сөөгү жетилген кезде, акыл менен ошо техника ойлонуп табылган кезде, акыл менен дагы бир кубулуштарды, космосту иликтеген кезде, анан жол таппай калган кезде, анан дагы бир өсүү болуш керек болгондуктан анан кыргызга илим түштү. Кыргызга эмнеге илим түштү? Же болбосо акыл менен адамзат ушул нерсеге жетиптир дагы бир ошол өздөрү ойлоп чыккан курал, жаптык, закон адамзатка ажал азап алып келип калды бүгүнкү күндө. Анан ошол кезде анан кыргыз элинин жан дүйнөсү, карапайымдыгы, касиети, калыстыгы, тегиздиги Кудайга жакын жөнөкөй болгондуктан кыргыз элине көктөн, Кудайдан, арбайлардан, периштелерден дейбизби, мына аян кабар сунуш тапшырма берилүүдө бүгүнкү күндө. Түш аянга деле карап келген да, бийлер хамбы, эл башчысыбы түшкө караган. Түш көрдүм, түшүмдө мүшкүл иш көрдүм деп акылмандарын, олияларын, карыларын, көптү көргөндөрүн, чечендерин, билгичтерин, керек болсо ошо байланышкандарын, керек болсо шамандарын чакырып алып, кеңешме куруп, чечмелеп караңгы дүйнөнү. Анан ошонун ишаратын, ата теги арбай ушундай ишарат кылып аткан турбайбы деп ошого карап иш кылганда анан жаңылган эмес. Бүгүнкү күндө ошо кара күч менен, акыл менен батышты ээрчип, пенделерди ээрчип, башка улутту ээрчип, адам азыр ошо кызмат кылганда анан кырсыктап аткан мезгил бүгүнкү күндө. Мына ошол кезде анан караңгы дүйнөдөн, кайыптан нике
өлүм буйрулат дегендей кайыптан илим түштү кыргызга. Кайып илими түшкөндөн кийин ал талап сунуш тапшырма берди Кудай. Көккө айлангыла, пендечиликтен чыккыла, өлүмдү жойгула, адамзатка башчы болгула. Улуу кыргыз бөлүнсө күнөөгө батат деп. А биригип ордо түзсө асман жердин адамзаттын огу, ядросу болот деп. Караңызчы. Улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер деп. Улуу кыргыз улутка бөлбөйт, эгер бөлсө өзү утулат, соттолот деп. Анткени ошол теңирдин ордун силер аткарасыңар деп. Мына ушинтип тапшырып. Анан ошол талабы, тапшырмасы, кабары түшкөндөн кийин анан Кудай кылым мыйзамын күчөтүп адамзаттын аргасын кетирип атат. Эски конушудан пендечиликтен чыгаруу үчүн. Мына ошентип ар бир улуттун, ар бир адамдын ушу жашоого жаралган бир милдет кызматы бар экен, урматтуу.